Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Сабагыбызды баштайбыз, балдар. Кыргыз тили сабагыбыз башталды. Бүгүн биздин өтө турган темабыз бул төл жана бөтөн сөздөр жана алардын жазылышы. Анан лексикалык темабыз бул таажы вирус, же болбосо коронавирус. Алгач сабагыбызды баштаардын алдында балдар биз сабагыбызга адаттагыдай эле төмөнкүдөй максаттарды коюп алабыз. Эң негизгиси силер кыргыз тилинде төл жана бөтөн сөздөрдүн жазылышы жана алардын өзгөчөлүгүн үйрөнөсүңөр. Жана берилген тексттеги айрым сүйлөмдөрдү төл жана бөтөн сөздөргө айландырасыңар. Сабаттуу жазууга, кыргыз тилинде таза сүйлөөгө көнүгөсүңөр жана сабаттуу жазууга дагы машыгабыз. Төл сөз деген эмне? Жана бөтөн сөз деген эмне? Төл сөз деген бул автордун сөзү. Бул баардык эле тилдерде бар, силердин тилиңерде дагы төл сөз бар. Бөтөн сөз деген бул башка бирөөнүн сөзү. Эгерде биз кандайдыр бир адамдын башка бирөөнүн сөзүн сүйлөп атканда цитата кылып, же болбосо кандайдыр мисал катарында колдоно турган болсок, мына ошол башка бирөөнүн сөзү бул бөтөн сөз болуп эсептелинет да. Ал эми өзүбүздүн айтып аткан жеке пикирибиз бул автордун же болбосо өзүбүздүн сөзүбүз болуп эсептелинет экен. Мисал келтиребиз. Шакир, жолукканың рас болбодубу? Жүр менин кабинетиме, деди деген сүйлөм турат бул жерде. Бул жерде могу Шакир деген бул төл сөз, балдар. Бул биздин сөзүбүз. Шакир деди деген. Биз ошол Шакирдин айтканын Шакир мындай деп айтты деген сөздү айтып атабыз да. Мына эки сөз бул автордун же болбосо биздин сөзүбүз. Ал эми Шакирдин өзүнүн айткан сөзүн эч кандай бурмалабастан берип аткандыгыбыз үчүн биз ал бөтөн сөздү тырмакчага алып жазып атабыз. Мына Шакирдин сөзүн окуйм. Жолукканың рас болбодубу? Жүр менин кабинетиме. Бул Шакирдин сөзү, балдар. Демек, башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз болот экен дагы, аны биз жазганда тырмакчага алып жазабыз. Бул тырмакча деп эсептелип айтылат, балдар, кыргыз тилинде. Ал эми бөтөн сөз менен төл сөздү ажыратыш үчүн мындай кош чекиттерди, үтүр, сызыкчаларды колдонобуз. Эми кийинкисинде, балдар, бөтөн сөздөр бул эки топко бөлүнөт. Башка бирөөнүн сөзү экиге бөлүнөт. Мисалы үчүн, биринчиси тике сөз, экинчиси кыйыр сөз. Эгерде биз кандайдыр бир башка бирөөнүн сөзүн эч өзгөртпөстөн ал кандай айткан болсо дал ошондой берсек, демек ал тике сөз. Тикеден тике айтып атат деген сөз да. Мисалы, таза бале эми болот турбайбы? Деп Эдигейдин эси эңирей баштады. Бул жерде могу деп Эдигейдин эси эңирей баштады деген биз айткандай эле бул автордун сөзү. Демек, Эдигей эмне деп айткандыгын биз тырмакчага алып, тикеден тике эч бурмалабай берип атабыз. Эдигей мынтип айтыптыр да. Таза бале эми болот турбайбы? Бул бөтөн сөз. Бөтөн сөздүн ичинен тике экен. Анткени биз Эдигейдин сөзүн эч кандай сөзүн сөз кошпой, же болбосо сөзүн алып койбостон түзмө-түз берип атабыз. Экинчиси кыйыр сөз, балдар. Мына ушул эле төл менен бөтөн сөз экөөнү биз бөлүп ажыратып жазып атпайбызбы? Тигил кыйыр сөздө болсо биз анча-мынча могу башка бирөөнүн сөзүн, тике сөздү биз кичине бир сөз кошуп, мындай бир өзгөртүп ийишибиз мүмкүн да, бирок мааниси өзгөрбөйт, балдар. Мисалы, таза бале эми боло тургандыгын айтып, Эдигейдин эси эңирей баштады. Көрдүңөрбү? Демек, бул жерде биз өзүбүздүн сөзүбүз менен аралаштырып айтып салдык да. Ошон үчүн биз муну тырмакчага алган жокпуз. Кыйыр сөз мына ушундай тырмакчага алынбай жазат. Демек, эгерде биз Эдигейдин сөзүн тикеден тике айтсак тырмакча кылат экенбиз. Ал эми ошол эле таза бале эми болот турбайбы деген сөздү биз маанисин кичине, мааниси эмес, мындай анча-мынча сөздү кошуп өзгөртүп сүйлөдүк, бирок мааниси ошол боюнча сакталып калса, биз аны тырмакчага албай жазат экенбиз, балдар. Эми, балдар, эгерде биз бул жерде мен силерге бир канча дагы мисалдарды жазып көрсөтөйүн деп аткам. Мисалы, могу жерден мен Шакир, мынакей биринчи сүйлөм, бул биринчи сүйлөмдү мен азыр силерге кылайын. Мисал келтирейин. Мисал үчүн, могу жерде Шакир, жолукканың рас болбодубу? Жүр менин кабинетиме деп айтып атат. Демек, эми ушул сөз сүйлөмдү, мисалы үчүн, биз мындай кылып жазсак болот. Дайым эле бул
эми ол жазыла бербейт да, мындай бир ортосуна келип, мынакей бул жерде сүйлөмдүн ортосуна жолукканың ырас болбодубу деп келип атпайбы, ортосунда. Эми сүйлөмдүн башына да келип калат да. Мисалы үчүн, жолукканың ырас болбодубу деди Шакир. Мынакей балдар. Эгерде биз мындай кылып жаза турган болсок, анда мындай эрежесин сактайбыз. Мынакей жолукканың ырас болбодубу? Жүр менин кабинетиме, деди Шакир. Бул жерде мунугу кызыл менен жазылып турганды мен азыр башка түскө өзгөртүп коёмун. Мынакей, демек бул Шакирдин сөзү биринчи келди. Башкача айтканда, бөтөн сөз биринчи келгенде биз тырмакчаны ачып, бөтөн сөздү жазып, анан кийин өзүбүздүн төл сөз жазат экенбиз. Ал эми экинчисин көрөбүз эми балдар. Экинчисинде кандай кылабыз? Экинчисинде эгерде экинчисинде мисалы үчүн бөтөн сөз сүйлөмдүн аягына келип калса, анда мынтип өзгөртсөк болот. Шакир мындай деди деп туруп, кош чекитти коюп туруп, анан жолукканың ырас болбодубу? Жүр менин кабинетиме деп тырмакчадан кийин чекит койгузду. Көрдүңөрбү? Бул экинчи эрежеси. Демек, төл бөтөн сөздү ажыратуудагы мына бул экинчи эреже болуп эсептелет. Мынакей бул Шакир мындай деди деген мунугу өзүбүздүн сөзүбүз, төл сөз. Андан кийин мынакей сүйлөмдүн аягына келип атат бөтөн сөз. Эми сүйлөмдүн ортосуна келтиребиз. Бул жанагы эле могу мисал. Шакир мынакей. Жерде коюп берем мынакей. Шакир деп туруп анан кийин мынакей жолукканың ырас болбодубу? Жүр менин кабинетиме деди. Бул жерде сүйлөмдүн ортосуна келди, балдар, мынакей карагыла. Сүйлөмдүн ортосуна келе турган болсо, мынакей биринчи төл сөз жазылып, кош чекит коюлуп, анан бөтөн сөздү жазат экенбиз да, өтүр сызыкча коюп турган дагы төл сөз жазып коет экенбиз. Ал эми аягына келе турган болсо мындай кылып жазат экенбиз, ал эми башына келе турган болсо мындай эрежелерди сактайбыз. Демек, силер кыргыз тилинде кандайдыр бир башка бирөөнүн сөзүн колдонуп жаза турган болсоңор, мына ушул төл бөтөн сөздүн эрежесин колдонуп жазсаңар болот, балдар. Эми ушуга силерге тапшырма, балдар. Үйдөн мына ушундай кылып туруп 3 сүйлөм жазасыңар. Түшүндүкпү? Так, эми экинчибиз бул биздин лексикалык темабыз. Бул тажвирус же болбосо коронавирус деп аталат. Мен силерге текстти бир сыйра окуп берем, андан кийин ушул текст боюнча берилген суроолорго жооп берүүгө аракет кыласыңар. Коронавирустар бул латын тилинен алынып, кыргыз тилине которгондо тажы сымал вирустар делинет. Вирустун түзүлүшү тажыга окшош. Тажы деген корона деген кыргыз тилинде. Коронавирус биринчи жолу 1965 жылы ринит оорусу өтүшүп кеткен адамда аныкталган. Демек, бул жакты эле 20-кылымдын эле орто ченинде пайда болгон экен. Бул вирус аталып, ошол жерде эле аныкталган экен, ошол жылдары. 2019 жылы ковид бул жогорудагы коронавирустардын түркүмүнө кирген жана аталган аталышы саламаттыкты сактоо дүйнөлүк уюму тарабынан белгиленип дагы көрсөтүлүп атат. Себеп дегенде мына ушул жылы эмне болду эле, биздин өлкөбүзгө бүтүндөй дүйнө жүзүнө ушул тажвирус каптап, мынакей азыр дагы ошонун запкысын тартып келет адамзат. Негизи жаныбарлар менен жүргөн жаныбарлар алып жүргөн вирус болуп эсептелинет экен да бул. Негизи бул жаныбарлар алып жүргөн вирустар адамга жукпайт экен. Бирок кишинин иммунитети алсыз болуп жана башка факторлор кошулуп кала турган болсо, анда вирус өтө сейрек учурда жаныбарлардан адамга жугуп калат экен. Вирус адамга жуккандан кийин мутация жараяны коркунучтуу болот экен. Эгерде ошентип жаныбардан кокусунан ушул жугуп калган болсо, ал адамдан адамга абдан эмне кылат экен, тез жугат экен да, ал жөн эле жугуп эле калбастан ал мутация болуп ар кандай өзгөрүүлөргө учурап кетет экен. Коронавирустун баары кооптуу деп айтууга да болбойт экен. Адам коронавирустун агрессивдүү эмес түрү менен деле көп ооруган кездешет экен.
Тажы вирус бир түрдө экинчиге өткөндө жаңы организмде жашап кетүүгө умтулат экен да. Ошондой учурда вирус абдан күчтүү болот экен да, адамдын организминде катуу оорууну пайда кылат экен. Вирус жаныбарлардан адамга жукканда кишинин иммунитети аны менен күрөшө албай калат экен. Себеби иммунитет мурда мындай вирус менен күрөшүп көргөн эмес да. Ошон үчүн ал кайрадан жаңы иммунитетти издеп чыгып, ошол эмеге жаңы вируска каршы өзүн сактап калганга чейинки аралыкта адам абдан катуу ооруп, иммунитети аз болгон адамдар эмне кылышы мүмкүн экен? Бул дүйнө менен кош айтышып кетиши мүмкүн да. Дал ушундай абалга сасык тумоонун жаңы түрүнө да туш болгон адам кептелет экен. Демек сасык тумоонда биз анча мынча ээлебей, анча маани бербейбизго, бирок бул дагы өтө коркунучтуу экенин билип жүрүшүбүз керек дейт. Коронавирус 1918-19 жылдары кеңири тарап 50 миллионго чукул киши каза тапкан экен. Бул вирус канаттуулардан жукканы айтылып келет. Кытайда чыккан инфекция дал ушундай жагдайды жаратат деп айтууга эч кандай далил негиз жок. Бирок гана дарыгерлер алардын алдын ала чара көрүүгө умтулуп жатышат дейт. Демек биз баягы биринчи Кытайда чыкты деп анан кийин алардын негизинде жайылып кетпедиби? Демек бул ошол мурунку коронавирустун эң жакын жолсу дал өзү деп айтууга эмне кылбайт экен, анча негиз жок экен. Демек коронавирус боюнча силерде абдан көп маалыматтарыңар бар, жакшы билесиңер, анткени силер медиксиңер балдар. Анын кандай дарылануу жолдорун да жакшы үйрөнүп жатасыңар. Анда бүгүнкү биздин текстибиз силерге жалпысынан кыргыз тилинде түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Текст боюнча берилүүчү төмөнкүдөй тапшырмаларды аткарганга аракет кыласыңар дейм балдар. Тексттеги жаңы сөздөрдүн мааниsin түшүнөбүз. Муну силер өзүңөргө мен дайыма айтып келем. Бизде интернет булактарын карасаңар, Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгү бар. Мына ошол сөздүктөн жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп жазсаңар болот. Текстке карап айрым сүйлөмдөрдү төл жана бөтөн сөздөргө айландырып дептерге көчүрүп жазабыз балдар. Мынакей могул жердеги вирустар, коронавирус боюнча тексттен силер кайсы бир сүйлөмдү аласыңар дагы, анан ошонун негизинде төл бөтөн сөздү жазып чыгасыңар. Мен жана силерге түшүндүрдүм, мына мондай кылып туруп жазасыңар. Мен айтпадымбы, 3 түрдө кылып жазасыңар деп. Башында сүйлөмдүн, ортосунда жана аягында кылып төл бөтөн сөздү ажыратып жазып, мисал кылып мага жөнөтөсүңөр. Анан текстти ооз-эки айтып бергенге аракет кылгыла, аудио кылып туруп мага ооз-эки айтып, анан жөнөтүп койсоңор, балдар. Демек текст боюнча берилүүчү тапшырмалар түшүнүктүү болду. Дагы силерге тапшырма, ошол төл бөтөн сөздү дагы тереңирээк бекемдеш үчүн өтүлгөн темалардан 5 сүйлөм түзүп келесиңер. Түзүп жазып жөнөтөсүңөр мага. Могу мисалдарды, могу жердеги мисалдардан сырткары 5 сүйлөм түзөсүңөр, макулбу? Дагы кошумча маалымат алгыңар келсе, бул жерде кыргыз тилин үйрөнүүдө жаңы көптөгөн адабияттар турат, ушуларды карап үйрөнсөңөр, тереңдетип билсеңер болот. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин жолукканча саламатта туруңар.